وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. Силерден алдыңдағы көптеген қауымдар пайғамбарларға ишенбей, пайғамбарлар жалғаншы деген. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. Силер аларға берілген ni'маттардың ми'шарыға да жетпейсіңдер дейді. Ми'шар деген сөз не? Араб тілі ажайып сөз балдар. Ми'шар деген сөз миңден бірі деген сөз. Араб тілінде 3 сөз қолданады балдар. Үшүр, ашир, ми'шар. Білесіңдер бе? Үшүр, ашир, ми'шар. Құранда Алла Тағала ми'шар деп қолданған. Үшүр дегені 10-дан бірі. 10-дан бірі. Ошон үчүн эгин эксең, үшүрүңү бер дейт. Эгин эксең, жерден чыккан эгиндин 10-дан биrini бер деген сөз. Үшүр деп айтылат, 10-дан бірі. Андан кейін ашир деген сөз бар. Араб тілінде. Ашир дегені ошол үшүрдүн 10-дан бірі деген сөз. Буну кыргызча айтсак 100-дөн бірі деген сөз. 10-дан бірі болду үшүр. Ашир не болду? 10-дан біринин бири болуп атпайбы? 10-дан біринин 10-дан бірі. Анда не болду? Бул 100-дөн бірі деген сөз. Эми ми'шар деген сөз ошол аширдин 10-дан бірі. Анда 1000-ден бірі деген сөз. Түшүнүңөрбү? Не деген экен? 1000-ден бірі деген сөз. Allah subhanahu wa ta'ala aytып атат: "Ва балагу ми'шара ма атайнахум." Аларга берилген ni'маттардын 100ден эмес 1000ден бири дагы силерге берилген жок деп атат. Алар ушунчалык нематка тойгон, нематты жаткан адамдар болгон, бирок пайгамбарлар инкар кылган үчүн, пайгамбарга ишенбеген үчүн аларды биз талкалап жок кылып койдук. Силер эмне болуп калдыңар деген сөз. Түшүнүңөрбү? Не кылдык? Алла Таала айтып атат: "Ва балагу ми'шара ма атайнахум." Аларга мурдагы коомдорго берилген нематтардын 1000ден бири да буларга берилген жок. Факаззабу русули. Алар ошондой кыйын адамдар, узун бойлуу, жаштары 1000 жыл жашаган, күчтүү, кубаттуу, бай, дөөлөт, бүт бар дүйнөнү титирткен адамдарды Алла Таала не кылды? Жок кылдык. Факайфа кана накир. Кандай болду менин накирим дейт, азабым деген сөз. Азап не кылды? Алла жок кылды. Баары жок кылды. Эми алар жок кылгандай, силерди жок кылып коем. Ошон үчүн эсиңерге келгиле, өзүңөргө келгиле, акылыңарга келгиле, иман келтиргиле деген аят.